Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер. Кыргыз тили сабагыбызга кайрадан кош келипсиңер. Бүгүн мен сабагымды баштаардын алдында силерге кыргыздагы саламдашуунун дагы бир түрү менен тааныштырып өтөйүн. Кыргыздар амандашканда арбаңыз деп кайрылышып, анан ага бар болуңуз деп жооп кайтарышчу экен. Арбаңыз деген адамдын куунак көңүлдө, узак өмүрдө жашашын каалап айтылган жугумдуу сөз. Ал эми бар болуңуз деген сөз бул адамда тирүүлүктөн өткөн асылдык жок экендигин таасын туйдуп турат. Кыргыз болуп жер бетине тарагандан баштап эң улуу баалуулук катары сүйлөнгөн сөздү кадырлап, кимде ким эл арасында сөз багып, сөз кадырына жетип, жакшы сөз менен калкынын кадырлоосуна ээ болсо, ал адамдарды тилинде мөөрү бар экен, тилинен чаң чыгат, ак таңдай, тилинен бал тамат, сөзү өтүмдүү деп сыйлап келишкен. Ушунун негизинде мен силерге азыр төмөнкүдөй салыштырууну айтып өтөйүн. Асандын агасы жоош адам. Биринчи таблицада турат. Андан кийин экинчисине өтөбүз. Асандын агасы кой оозунан чөп албаган момун адам. Бул жерде кой оозунан чөп албаган деген ушул жоош деген сөздү андан ары тереңдетип турган сөз. Кийинкиси, азыркы мезгилде өз ата энесин карылар үйүнө таштап кеткен балдар көбөйдү. Анын тушундагы сүйлөмдү окуймун. Азыркы мезгилде өз атасын, энесин карылар үйүнө таштап кеткен таш боор балдар көбөйдү. Бул жерде таштап кеткен балдарга кошумча таш боор деген сөздү коюп айтып атат. Эки сүйлөмдүн маанисин карап салыштырып аткан болушуңар керек. Үчүнчү сүйлөмгө өтөйүн. Тайпада бир эле студент сабагынан жетише албаса, тентек кылса, бүтүндөй тайпаны артка тартары бышык. Эми ушул сүйлөмдү экинчи жагында карап көрөлү. Тайпада бир эле студент сабагынан жетише албаса, тентектик кылса, бүтүндөй тайпаны бир карын майды бир кумалак чиритет дегендей артка тартары бышык. Бул жерде бир карын майды бир кумалак чиритет деген сөздү кошуп айтып атабыз сүйлөмдө. Эми ушул эки сүйлөмдү бири-бири менен салыштырып карай турган болсок, балдар, анда асты сызылган сөздөр булар биздин айтып аткан оюбузду андан бетер тереңдетип, образдуу, элестүү кылып берүүгө жардамдашкан сөз экен. Демек, бул кандай сөз экенин андан ары көңүл бөлүп көрөлү. Демек, силер баамдагандай, бүгүнкү биздин өтө турган темабыз фразеологизм жөнүндө түшүнүк экен, балдар. Анда эмесе биз алгач сабагыбызды баштаардан мурун төмөнкүдөй максат коюп алалы. Биринчи, фразеологизмдер менен толук таанышабыз, анын сүйлөмдө пайдалануу эрежелерин үйрөнөбүз. Башка тилдердеги фразеологизмдер менен карым-катышын аныктайбыз. Экинчиси, алган билимдерибизди мисалдар менен бекемдейбиз. Үчүнчү, сабаттуу жазууга, кыргызча так сүйлөөгө машыгабыз. Фразеология грек тилинен алынган жана бизге которгондо туюнтма, кеп түрмөгү дегенди түшүндүрөт. Кебибизде эки же андан ашык сөздөрдөн куралып, кандайдыр бир түшүнүктү билдирген учурларын көп эле билип жүрөбүз. Мындай сөз айкаштарын биз эркин сөз айкашы жана туруктуу сөз айкашы деп айтабыз. Кыргыз тилинде эркин жана туруктуу сөз айкашы бар. Аларды биз төмөнкү таблицадан бири-биринен ажыратып көрөлү. Эркин сөз айкашы деген бул сүйлөмдөгү сөздөр бири-бири менен айкашып, бирок ордун алмаштырып компоненттерине башка сөздөрдү коюуга мүмкүн экен. Мисалы, окуучулар бүгүн мектепке чогулушту деген сүйлөмдө канча эркин сөз айкашы бар. Окуучулар чогулушту, мектепке чогулушту, бүгүн чогулушту. Бул сүйлөмдөгү сөздөрдү ушинтип эркин тизмектерине бириктирип алсак болот. Демек, бул сүйлөмдө 3 сөз айкашы бар экен. Анда кийинки туруктуу сөз айкашын көрөлү. Туруктуу сөз айкашында компонентиндеги сөздөр эч кандай башка сөз менен алмашпайт. Алар туруктуу келишет. Эгерде биз анын ордуна башка сөздү алмаштырып койсок, анда анын мааниси жоголуп калат. Мисал келтирип көрөлү. Таш боор. Бул кайрымсыз деген. Эч кимге мындай бир жакшылык каалабаган мерез адамды таш боор дейбиз. Ак көңүл. Бул берешен, колунан жакшылыгын аябаган адамдар. Мурдун балта кеспеген. Бул кенебеген адамдар, эч нерседен тоотпогон. Желтаман. Бир жерге тура албаган, аягы жер сай таппаган адамды биз желтаман деп коебуз. Эми карап көрөсүңөр. Таш анан боор деген эки сөз бири-бирине байланышы аркылуу анан кайрымсыз адамды түшүндүрөт. Ал эми ак көңүл дегенде ак анан көңүл деген эки башка сөз биригип келтирип,
анан жаңы маанидеги сөздү түзүп атат да балдар. Демек, мына ошентип компонентиндеги 2 же андан ашык көп сөздөрдөн туруп бир мааниге ээ болуп, бирок башка сөз менен алмаштырууга мүмкүн болбогон сөз айкаштарын биз туруктуу сөз айкашы деп айтат экенбиз да. Мисалы, жел таман дегенде биз желдин ордуна анын синоними шамалды коюп, шамал таман десек, анда ал фразеологиялык сөздүн мааниси түшүнүксүз болуп калат. Сөз айкашы же фразеологизмдин өзгөчөлүктөрү кандай? Фразеологизм башка тилге которууга болбойт. Бир нече сөз тизмектеринен турат. Тилибизде фразеологиялык сөздөр ачыктыкты, тактыкты берип, сөз тизмектеринен ажыратууга мүмкүн болбогон, айтылган ойду образдуу, элестүү чагылдырып берген сөздөрдү биз фразеологиялык сөз айкаштары деп айтат экенбиз. Фразеологизмдерди жогоруда башка тилге которулбайт. Бирок ошол тилде окшош варианты же эквиваленти болот деп айттык. Бирок кыргыз тилинде айтылган фразеологиялык айкаштар өзбек тилинде да дал эле ошондой мааниде айтыларын биз бүгүнкү сабагыбызда ажыратып байкап көрөбүз. Мисал келтирип көрөбүз. Ерге урса көккө сапчийди, жерге урса көккө чапчийт деген маанилерин карасаңар окшош. Кулагыдан күн көрүнөдү, кулагынан күн көрүнөт. Колу гүл. Колудан барчасы келеді, колунан баары келет. Бир ок билен 2 коянны отады, бир ок менен 2 коен атат. Тегирманга ташласа бүтүн чыгады, тегирменге салса куру чыгат. Бүтүн чыгат деген сөз. Кой аазыдан чөп алмаган, кой оозунан чөп албаган. Хамырдан кил сыырыгыдай, камырдан кыл suurugандай. Бошу османга етти, башы асманга жетти. Допписini османга отты, калпагын асманга ыргытты. Оозу кулагыда, оозу кулагында. Буруну көтөрүлгөн, мурду көтөрүү, мурдун көтөрүп калыптыр го деген мааниде. Биз жогорудагы келтирилген фразеологизмдердин кыргыз жана өзбек тилинде окшош айтыларын билдик. Тыбыштык жагынан гана бир аз айырмаланбаса, мааниси жагынан бирдей гана түшүнүктүү бере аларына күбө болдуңар. Буга эки элдин нечен кылымдардан бери катнаш, бирге жашап, тарыхы, маданияты, жашоосу, салт санасы окшош болгондугуна байланыштуу деп жыйынтык чыгарууга болот. Түрк тилдүү элдердин катарын толуктаганын да жакшы билесиңер. Бирок бардык эле фразеологиялык сөздөр мааниси жагынан окшош боло бербесин дагы биз белгилеп кетишибиз керек. Эмесе төмөнкү мисалдар менен карап көрөлү. Бизде бардык эле окшош боло турбайбы фразеологиялык сөздөр деп ойлоп калбагандай төмөнкү мисалдарды мен келтирейин силерге. Эгерде өзбек тилинде елоннин йогуни ялаган деген туруктуу сөз айкашы бар болсо, бул кыргыз тилинде эки адамды же эки элди бири-бирине кайраштырган деген маанини билдирет. Кыргыз тилинде мындай туруктуу сөз айкашы кезикпейт. Кыргыз тилинде окшош маанисине жакын келген куйтан ойнотуу деген сөз айкашы бар. Демек, елоннин ягыны ялаган деген сөзгө биз эквиваленти ошого окшош куйтан ойнотуу дегенди айтсак болот экен. Ал эми тарбузу колтугудан түшүп кетти деген фразеологиялык сөз бул чочуп кетүү деген түшүнүктү берет. Муну кыргыз тилинде жүрөгү оозуна тыгылды, жүрөгү түштү деген сыяктуу туюнтма менен бере алабыз. Суу куйгандык жымжытлык деген сөз айкашы бул тынчтык, жымжырттык деген түшүнүктү берсе, кыргыз тилинде бул фразеологизмдин төмөнкүдөй эквиваленти бар. Чымын учса угулгандай тынчтык. Эмесе балдар, азыр мен силерге бир канча фразеологиялык айкаштарды берейин. Силер ошонун маанисин чечмелегенге аракет кылып көрөсүңөр. Мен жана дагы жогоруда түшүндүрүп кеттим. Өзбек тилиндеги жана кыргыз тилиндеги фразеологиялык сөздөр бири-бирине окшош келет экен. Мына ошого карап туруп, анан ушул сөздөрдүн маанисин биз чечмелеп көрөлүк. Колу ачык, көзү каныккан, буту үзүлгөнчө чуркоо, карышкырга кой кайтартуу, мурдунан жетелөө, мурдуна суу жетүү, бешөрдөгүн учуруу, көз ачып жумганча, төбөнү бучкакка чапкандай. Маанисин чечмелегенге аракет кылдыңар болуш керек. Анда мен туура варианттарын көргөзүп берейин. Силер салыштырып көргүлө өзүңөрдүкү менен. Колу ачык бул берешен деген сөз, эчтекесин колунан аябаган. Көзү каныккан бул иштин көзүн билип калган адам бардык нерсени өзүнүн мындай кырааты менен жасаган. Буту үзүлгөнчө чуркоо, аябай мээнет кылуу, иштөө, эмгекчил адамды түшүнөбүз. Карышкырга кой кайтартуу, душманга ишенүү.
анын душман экенин билбей ишенип алган адамды айтып коет. Бул карышкырга кой кайтарткан турбайбы деп. Мурдунан жетелөө, баш ийдирип алуу, мурдуна суу жетүү, кыйынчылыкты тартуу, түшүнүү. Демек башында эчтекени сезбей жүргөн болсо, кийин мунун мурдуна суу жетип калыптыр, мурдун көтөрүп жүрчү эле деген мааниде айтылып калат да. Демек баардык нерсени, жакшылыкты, жамандыкты түшүндү деген мааниде. Бешөрдөгүн учуруу, бул калп айтуу. Калпычы адамдарды бешөрдөгүңдү учурбачы деп айтышат. Көз ачып жумганча, аябай тез. Төөнү бучкакка чапкандай, катуу тез сүйлөө. Демек акырын сүйлөчү, төөнү бучкакка чапкандай кылбай, түшүнбөй баратам деп айта турган болсо. Биз дагы фразеологиялык айкаштарды мүмкүн болушунча чечмелеп алганга дагы аракет жасадык. Анда эмесе мен силер менен төмөнкү алай ханышасы деген текстти окуп беремин. Ошол тексттин ичинен силер байкаган фразеологиялык сөздөрдү терип жазганга аракет кыласыңар. Алай ханышасы. Кара кыргыз каникеси деп төгөрөктүн төрт бурчуна атагы чыккан Курманжан датка жалпы жумурай журтка таанымал болгон. Анын кадыр баркын сыйлап, кыргыз жеринин туш тарабынан күн сайын меймандар келип турушкан. Мисалы, алыстан ат арытып, жол карытып, жарым ай жол жүрүп, ат үстүндө бел чечпей, демократ акын Токтогул Кетмен төбөдөн Алайга акыйкат издеп барып, Курманжандатканын акыл насаат, кеп кеңешин угуп кайткан экен. Ошондо Курманжан жакшы ырдоочу элдин даңкын көтөрөт. Кара кылды как жарган тике адилет сөздөн тайбай, элдин жакшы салтын, азаматын дастан кылмак бирден бир парызы. Бирок бир аттиңи бар. Кара кылды как жарган адилет сөздү айтуу өтө кыйын иш. Аттиң-ай. Күчү барга, мансабы барга аларды жандай чапкан көрө оокаттын койнундагы кошоматчыга жакпайт. Ошон үчүн адилеттин жолу татаал деген экен. Мына балдар, мен текст менен силерди тааныштырдым. Эми силер шашылбастан ошол жерден фразеологиялык сөздөрдү терип жазабыз. Мен силерге кичине убакыт беремин, анан туура вариантын айтамын. Мына балдар, бул жерден силер таптыңар болуш керек. Мен ишенип атам силерди фразеологиялык сөз айкаштарын оңой эле таптыңар деп. Төгөрөктүн төрт бурчуна атагы чыккан. Бул деген аябай таанымал деген сөз. Жумурай журтка таанымал, бул бүтүн элге деген сөз. Алыстан ат арытып, жол карытып деген сөз. Бул ат арытып дегени ат чарчап, чалыгып, жолду да карытып, көп күн жол жүрдү деген маани. Бел чечпей, бул токтобой, дем албай, эс албай келди деген сөз. Даңкын көтөрөт, мындай аброюн көтөрүү, мындай бир элге таанылуу деген. Кара кылды как жарган деген, бул калыс адамды айтабыз. Сөздөн тайбай, бул бир сөзүнөн эки сөздүү эмес, бир сөздү гана сүйлөгөн адамды айтабыз. Кара кылды как жарган деп дагы турат бул жерде. Бул акыйкат, чынчыл адамды айтат экенбиз балдар. Мынакей, мына ушундай текстти кандай гана текст болбосун, аны образдуу, элестүү, таасирдүү, түшүнүктүү кылып жазыш үчүн биз ушундай туруктуу сөз айкаштарын, башкача айтканда фразеологиялык тизмектерди колдонот экенбиз. Өзүңөр баамдагандай балдар, кыргыз тили абдан бай тил. Анткени ар бир биз айта турган оюбузду не бир керемет асыл кептер менен так, даана, уккулуктуу кылып бере алабыз. Биздин тилибиздин бай экенин Манас эпосунан баштап эч кандай даярдыксыз эле сахнага чыгып төгүп ырдоо касиетине ээ акындарыбызга чейин мактанып айтсак да аздык кылат. Бекеринен Манас эпосу дүйнөдө теңдешсиз, көлөмдүү жана окуяга бай деп бааланбаган чыгар. Эмесе балдар, азыр биз дагы бир өзүбүздүн ой жүгүртүүбүздү бекемдөө, сөз тапкычтыгыбызды мындай бир арттыруу максатында төмөнкү мен сүрөттөрдү көргөзөмүн. Силер ошол сүрөткө карап фразеологиялык сөздөрдү айтсаңар болот. Кааласаңар өзбек тилинде айткыла, анан аны кыргыз тилине которгонго аракет кылып көрөбүз. Биринчи сүрөттү көргөзүп атам, карап көңүл бөлгүлө. Ушул сүрөткө карап биз кандай фразеологиялык айкашты тапсак болот. Эгер тапкан болсоңор, анда мен дагы силерге кошумча кылып көргөзүп берейин. Бул сүрөткө карата колу кыска же колунан кокон тыйын келбөө деген фразеологиялык айкаштарды келтирсек болот. Себеби колу тиги кийген кийиминен сыртка чыкпай тургандыгын карап туруп, мына ушундай фразеологиялык айкаштарды таптык. Кийинки экинчи сүрөттү карап көргүлө. Бул жерде тишин өгөөлөп атат, өгөө менен.
демек ушуга дагы айтканга аракет кылалы. Албетте муну силер оңой эле табасыңар. Бул тишин кайроо, бирөөгө жингелүү, жинденүү, ошого өчөшүү деген маанини түшүнсөк болот. Андан кийинки сүрөтүбүздү карайсыңар. Бул мурдунан байлап кетип баратат. Муну оңой эле таптыңар болуш керек. Бул мурдунан жетелетүү деген маанини түшүндүрөт. Себеби ал эч кимге өз алдынча боло албай, ар кимдин жетегинде ошого баш ийип кете берген адамды мурдунан жетелетип алыптыр деген маанини айтат. Андан кийинки сүрөтүбүздү карагыла. Бул жерде балта менен мурунду чаап атат. Муну да оңой эле таптыңар болуш керек. Бул мурдун балта кеспеген деген маанини түшүндүрөт. Бул эч нерсени тоотпогон, ар бир нерсени мындай өз учурунда жасабай, кенебеген адамды биз ушундай фразеологиялык айкаш менен айтсак болот экен. Андан кийинки сүрөттү карап көргүлө. Бул жерде чачтары тике карап турат. Буга биз кандайча сөз айкашты, туруктуу сөз айкашын айтсак болот. Албетте, бул коркуп кеткенде же бир нерсеге чоочуп кеткенде биз төбө чачы тик турду деп айтабыз. Мына ошол фразеологиялык айкаш ушул жерге туура келет экен балдар. Андан кийинки сөз айкашын карагыла. Бул жерде аңчы эки коёнду атып атат. Болгондо дагы мылтыгынын эки эмеси турат, ата турган жери. Демек, муну биз айтып коебуз. Бир ок менен эки коёнду атуу деп айтсак болот. Демек, бир нерсени, ар бир нерсени мындай өз-өзүнчө жасабастан, мындай бир дароо эле бардык нерсени бүтүрүүгө аракет жасаган ушундай эпчил адамды биз ушундай фразеологиялык айкаш менен атап алсак болот экен. Урматтуу балдар, мына ушинтип биз фразеологиялык сөз айкаштарын силер менен таанышып, ар кандай сүйлөмдөрдө колдонуш эрежелерин көрдүңөр. Сүрөттөр аркылуу дагы фразеологиялык айкаштарды тапканга аракет жасадыңар. Жана тексттин ичинен дагы фразеологиялык тизмектерди таптык. Демек, мына ушундай бир канча машыгууларды, көнүгүүлөрдү жасоо аркылуу биз аз да болсо өзүбүздүн сөз байлыгыбызга жаңы туруктуу сөз айкаштарын толуктадык жана калыптандырдык. Демек, биздин сөз байлыгыбыз дагы да кеңейип калды деген ишеничте болоюн. Ошондой эле балдар, силер эми андан ары фразеологиялык маалыматтарды кошумча алыш үчүн төмөнкүдөй адабияттарды пайдалансаңар болот. Мисалы, Абдуллаевдин азыркы кыргыз тили Бишкек, Кыргызстан 98-жылы чыккан китеби бар. Экинчибиз азыркы кыргыз тили адабий тили деген фонетика, лексика, лексикография, морфология, синтаксис, фразеология, стилистика, текст таануу жана лингвистика бөлүмдөрү камтылган китеп бар. Бишкек 2009-жылы чыккан. Мына ошол китептен силер фразеология деген бөлүмүн ачып, ошол жерден дагы жаңы фразеологиялык сөз тизмектери менен таанышып, аны пайдалануу өзгөчөлүктөрүн үйрөнсөңөр болот. Ошондой эле Акунованын, Чокошеванын кыргыз тилинин практикалык курсу деген биринчи, экинчи бөлүмү бар. Бишкектен 2012-жылы чыккан. Жана Акунова менен Намазбеков, Өмүровалардын азыркы кыргыз тили деген дагы китеби бар. Мына ушул китепти да карасаңар болот. Дагы Ашырбаев, Кадырова, Ажибаевалардын кыргыз тилинин практикуму деген абдан жакшы китеп бар. Бул ошол силердин азыркы практикалык сүйлөө жөндөмдүүлүгүңөргө жардам берүүчү, тил байлыгыңарды өстүрүүчү жакшы китеп болуп эсептелинет. Мына ушул жерде дагы фразеологиялык сөз тизмектери колдонуу өзгөчөлүктөрү жөнүндө маалыматтар бар. Бул Бишкектен 2009-жылы жарык көргөн балдар. Мына ушундай кошумча адабияттарды жана фразеологиялык сөздүктөр бар. Ошол фразеологиялык сөздүктөрдөн туруктуу сөз айкаштарынын маанилерин, чечмеленишин, алардын баягы сүйлөмдө колдонууда түшүнүп, жазууга жардам берүүчү жакшы сөздүк жана билбеген анча-мынча кыргызча сөздөрдү силер кыргызча, орусча, же болбосо орусча, өзбекче же өзбекче, орусча сөздүктөр менен пайдаланып дагы өз билимиңерди өркүндөтүп, тереңдетсеңер болот. Урматтуу балдар, бүгүнкү сабагыбыз абдан мазмундуу, түшүнүктүү жана кызыктуу болду деп эсептеймин. Силер дагы ушул сабакта эки тилдин ортосундагы байланышты, карым-катышты ажыратып, бири-бири менен салыштырып үйрөнгөнгө аракет жасадыңар. Бүгүнкү сабакка активдүү катышып, көңүл бурганыңар үчүн силерге чоң рахмат. Кийинки сабакка көрүшкөнгө чейин саламатта болгула.